Баткенде чыгарачырынан бир жаран каза болду. Маркум 31 май күнү Чечме булагын тазалап жаткан ашарчыларга тамак-аш алпарып берүүгө барган. Ошол учурда Өзбекстандын Сох районунун жашоочулары булакты тазалап жаткан кыргыз жарандары менен чырлашып кеткен. Натыйжада эки тараптан окуя курчуп, таш атышууга чейин барышкан. Мындан 25 адам ооруканага кайрылып, экөөсүнүн абалы оор болгон. Анын бирөөсү 49 жаштагы кыргыз жараны 10 күн жандандыруу бөлүмүндө жатып каза тапты. Маркумдун артында 2 уул, 1 кызы калды. Бул тууралуу Чечме айылынын тургундары Салам медиасына билдиришти. Эскерте кетсек, 31 майда саат 12:30 чамаларында Кадамжай районунун Бирлик айыл аймагынын Чечме айылынын тургундары менен Өзбекстандын Сох анклавынын Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыгып, бири-бирине таш ыргытышкан. Чыр Чечме айылындагы булакты кыргыз жарандары тазалап жатканда, Сох районунун жашоочуларынын булак бизге таандык деп сөз талашкандан